Саламатсыңарбы, балдар? Өткөн сабакта ата-энең сен жөнүндө камкордук көргөн, эми сен ата-энең жөнүндө ойлон деген класстык саат өткөнбүз. Бүгүн ошол теманын улантабыз. Үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн этикасы. Үй бүлө болбой элда, мамлекетте болушу мүмкүн эмес. Бала үй бүлөдө төрөлүп өсөт. Ата-эненин тарбиясын алат. Ал чоңоюп жетилгенге чейин ата-эненин мээримине, багуусуна, коргоосуна муктаж. Үй бүлө гана бала менен ата-энени жакындатат. Улуу кичүү мамилесин калыптандырат. Урмат, сый эмне экенин билдирет. Ынтымактуу жашоого жана турмуш сырларын үйрөнүүгө ыңгайлуу шарт түзөт. Ата өчпөс чырак, энеси олбос булак. Ата үйдүн ээси, үй бүлө башчысы. Ал эми эне болсо, анын кеңешчиси, үйдүн куту. Бала ата-эненин өбөк жөлөгү. Кыргыздын түшүнүгүндө бала атанын руханиятынын уландысы, мурасчысы дейбиз. Атасыз үй таянычы жок жетим сыяктуу болуп калат. Ал эми энесиз үй сууз, куту качкан берекеси кеткен көрүнүшкө ээ. Ошондуктан баласыз үй мазар дейбиз. Демек, үй бүлөнүн мааниси бул бүтүндүктө. Ошол үчүн эне бул баланын таянычы, жөлөнүчү, жол көрсөткөн акылманы тура. Күн көктөн жадырап тийип, нурун төгүп, кыртыштагы чөптү өстүргөн сыяктуу баласы үчүн эне агылып төгүлүп мээримин чачат. Чындыгында мээрим бул бала тарбиясынын пайдубалында жаткан улуу жаратуучу кудурет. Баласы үчүн энелик сүйүү чексиз экенин ар убак айгинелеп турат. Кана балдар, айткылачы, эне тарбиясы эмне үчүн керек? Келгиле чогуу бирге ойлонолу. Элдик педагогиканын баалуу мурастарына кайрылсак, ата-бабалар бизге бала тарбиялоонун көөнөргүс рухий, адептик эң сонун үлгүлөрүн калтырып кеткен экен. Мында бала төрөлгөн күндөн баштап эле тарбия иши энелердин энчисине берилген. Эненин колунан тарбия көргөн балдар чынчыл, сылык, кичипейил, элпек, боорукер жана камбыл болуп өсөт. Мындай балдар үй бүлөнүн ишенимдүү жардамчысы боло алышат. Мисалы, кыз бала эненин жеңилин жерден, оорун колдон алып, үй ичинин тазалыгын сактап, идиш аяк кармап, тамак аш жасаганга көмөктөшсө, ал эми эркек бала эненин да, атанын да ишине жардам берип, алардын өйдө чыкса өбөгү, ылдый түшсө жөлөгү болуп, чоң милдет аткарат. Эми болсо балдар, ата тарбиясы эмне үчүн керек? Кана силер дагы ойлонуп көргүлөчү. Эркек балага эне адебин үйрөнүп, жүрүм-турум эрежелерин өздөштүрүүдөн тышкары, эл четинде, жоо бетинде өзүн татыктуу алып жүрүү үчүн атанын тарбиясын алуу зарылдыгы келип чыккан. Аталар эркек балдарды эмне кылат балдар? Ата мекенди, элди, ата журтту жана туулган жерди баалоого, көздүн карегиндей сактоого, коргоого, эч кимге тепсетпөөгө, ошондой эле эрдик жаратууга үйрөткөн. Ата тарбиясын алган бала эрктүүлүккө, чыдамкайлыкка, тайманбастыкка үйрөнүп, ат үстүндө чапчаң, шамдагай, ыкчам жүрө билүүгө, айткан сөз, берген убадага бек болууга тарбияланат. Аталар өз балдарын ата журт үчүн, өз өмүрүн даябоого, туулган жердин топурагын, караанын баалоого үйрөткөн. Чындыгында эле ата тарбиясы эркек бала үчүн аба менен сууда эле зарыл экендигин билебиз. Балдар дайыма ата-энесинин күзгүсү болуп эсептелинет. Ата-энеси айткан сөздөрдү, жасаган иштерди балдар үлгү, чындык катары кабыл алышат. Ошондуктан тарбиянын эң жакшы жолу ата-эненин үлгүсү. Сабакты бышыктоо. Бала өз алдынча өмүр сүрүп кеткиче, турмуштун сырларын үйрөтүп, ошол турмушта адашпай татыктуу жашоо өтүүсүнө
сөзсүз ата-эне көмөк берет балдар. Бала өмүрдүн максаты эмне экенин, кыйынчылыктарды жеңүүнүн жолдорун жана чыдамкайлыкты үйрөнөт. Ата-эненин мээрими балага күндүн нуру сымал тегиз чачырап, баардыгы бирдей тарбияланат. Ата-эне баласы үчүн түн уйкудан калып, чарк айланып, жанын курмандыкка чалат. Макал лакаптарды чечмелейли. Ата-энеңе акарат айтпа. Калп сүйлөп эч качан ата-энеңди алдаба. Ата-энеңден оозунуп сөз сүйлөбө, сөзүн бөлбө. Бардык жакшы буюмуңду ата-энеңе арна. Иштен тапканды алгач ата-энеңе алып келип бер. Тамакка ата-энеңден мурда оозунуп кол сунба. Карып калган ата-энеңди кароосуз калтырба. Ата-энеңди бейчеки капа кылба. Суроо тапшырма. Мугалимдин кайсы сапаты жагат силерге балдар? Өзүңдүн кайсы сапаттарыңды ата-энеңдикине окшоштурасың? Балдар үчүн атанын жашоодогу ролу кандай? Ата тарбиясын алган балдар кандай болуп чоңоет? Бабалар сөзүн билип ал. Ата тарбиясын көргөн тартиптүү, эне тарбиясын көргөн адептүү. Ата карааны менен дем, эне жамалы менен эм. Ата-энеңди дайыма сыйлап тилин ал. Адепсиз бала таманга жабышкан чыла. Ата намысын арсыз уул кетирет. Уул кызы дайым сыйлап турса эгер, ата-эненин жүзү жайнап нур себер. Эми болсо балдар жыйынтыктайлы сабагыбызды. Окуучулардан жогорку суроолорго жооп алгандан кийин сабакты төмөндөгүдөй жыйынтыктасак болот. Бала өз алдынча өмүр сүрүп кеткиче, ата-эне турмуштун сырларын үйрөтүп, ошол турмушта адашпай татыктуу жашап өтүшүнө көмөк берет. Өмүрдүн максаты эмне экенин, кыйынчылыктарды жеңүүнүн жолдорун жана чыдамкайлыкты ата-энесинен үйрөнөт. Эми болсо үйгө тапшырма, дептериңерге жазып алгыла балдар. Ата-эненин асылдыгы деген темада аңгеме түзүп келүү. Аткарган тапшырманы мугалимиңерге жөнөткүлө.